Экинчи турубузду айта кетели. Мен ошол учурда мен Катарда жашап, Катарда иштегенде мен видео киргизген болчумун. Катардан кандай жумуш тапса болот деген адамдар аябай көп кайрылган. Азыркы учурда өзүм Дубайда жашайм. Дубайда иштейбиз, аэропортто иштейбиз. Дубайда канча акча тапса болот, кандай бенефиттери бар же болбосо кандай жакшы жактары бар салыштырмалуу Кыргызстан же Россия. Биринчиден эле Дубайдан эң айтып кете турган нерсе бул жак аябай коопсуздук деп айта алам. Бул жерде силер Россияда мен өзүм болгон эмесмин, бирок менин досторум, туугандарым айтышы боюнча ал жакта проверка, документ дегендер аябай татаал. Бул жака сиздер жумушка келе турган болсоңуздар, биринчиден контракт түзүлөт. Канча жыл, 2 жылга түзүлсө 2 жылга, 3 жылга түзүлсө 3 жылга. Ал уже компаниядан зависит этет. Силер контракт түзгөндөн кийин процесс башталат, виза, полностью документ ачылат. Силердин бул жака келгенде дагы силердин компанияңардан зависит этет. Жатаканасы болот. Кээ бир компаниялар жатаканасынын акчасын таап берет, сыртта өзүңөр жашасаңыздар болот. Например, биз компаниябызда 6 айга мүмкүнчүлүк берген. 6 айда биз компаниянын жатаканасында жашаганбыз. Азыркы учурда өзүм квартирада башка жакта турам. Ошол сыяктуу ар кимдин өзүнүн правилалары бар. Эми бул жака келүүнүн кандай эмне жакшы жана жаман жактарын айта кетейин. Биринчи эле жакшы жактары бул эч качан документтерден кыйналбайсыздар. Мен Дубайда болгонума уже 4 жыл, 3 жыл болду. 3 жылда силерден бир милиция келип же болбосо башка бирөө келип силерден эч кандай документ сурабайт. Силерден ID карт берет. ID картта силердин компанияңар жазылган. Ошол компанияда кандайдыр вопрос болсо, силердин прямой компанияңардан барып сурайлар. Силерде ошол ID карттын ичинде полностью информация болот. Экинчиден бул чындыгында бул жерде international city болуп кетет. Эми бул жакта кыргыз, өзбек, орустар да кездешесиздер, бирок дүйнө жүзүндөгү адамдар дагы аябай көп. Ошондуктан адамдар бири-бирин уважать этишет. Үчүнчү жакшы жагы чындыгында Россияны салыштырмалуу билбейм, бирок Кыргызстанга салыштырмалуу бул жакта комфорт бар. Кайсы жака барбаңыздар, transportation'ден, то есть автобус, бас, ошогон эч кандай проблема болбойт. Эми жумуштагы зарплата жана ошондой эле бенефиттерин айтып кетейин. Жумуштагы эң эле жакшы жагы бул жактан, например, любой компанияда иштедиңиз, канча иштесеңиз ошого жараша бир жылда өзү 30 күн отпускаңыз болот. 30 күндү сиздер каалагандай бөлүп алсаңыздар болот. Отпускага алып Кыргызстанга барып 15 күндө, 6 айда 15 күнгө, андан кийин 6 айда 15 күнгө барып келсеңиздер да болот. Экинчи жагы ар жылда ар компания ар кыл бонустар төлөп берилет. Кээ бир компаниялар бар 100 миң, 200 миң, 300 миңге чейин от зависит өзүңөрдүн компанияңарга жараша. Эми бул жака келгендердин көп вопростору бар. Барып такси, курьер болуп иштесек болобу, тил билбесек дегендер бар. Бул жакта негизи англис тилинен, в основном тил англисти эле, арабский тилди билсеңиздер дагы плюс болот, бирок в основном английский. Маркетке барсаңыз, жолго чыксаңыз, бул жакта бул англис тилинде сүйлөнөт. Курьер, такси жактарга иштесек болобу деген вопростор келиши мүмкүн. Ал жактарда негизи биздин Центр Азиядагы адамдарды албайт. В основном ал жака Африка, Индия, Пакистан, Непал сыяктуу адамдар алат. Андан кийин силер кандай жумуштарда иштей аласыздар бул жакта? Бул жакта официант болуп иштесеңиздер болот, салондо иштесеңиздер болот. Же болбосо строительный компанияларда продавец квартираларды саткандарды эмне деп коет, короче. Ошол сыяктуу болуп иштесеңиздер болот. Ар бир компанияда ар бир чөйрөнүн өзүнүн жараша зарплаталары жана жараша бенефиттери бар. Примерно орточо айлыктар 150 миңден 200 миң, дальше кете берет. 300 миңге чейин. Ал өзүңүздөрдүн байланыштуу болот. Кимдерге кандай чөйрөлөр, кайсыл жумуштар кызык болсо комментарийга